Саламатсыңарбы балдар. Силер менен мен Отурбаев Улан. Талдайбыз аналогияларды. Демек, ушул аналогияларды көп талдагандан кийин, анан бардык тапшырмаларды туура жакшы кылып аткара турган болсоңор, силерде мындай бул аналогияларды чындап түшүнүү сезими пайда болот, чындап түшүнө баштайсыңар дагы, анан оңой боло баштайт да силерге. Башында эми биринчи жолу көргөндө аябай кыйын, эмне болгон эки сөз бардыгы эле окшош го депчи. Себеби флейта кыл, шайтан араба, пропеллер, топчу жип, анан компьютер эсеп. То есть экөөнө тең компьютер ассоциация дегендер болот да, бири-бирине шыңгыроо, коңгуроо, мындай байланыш сөздөр да. Бирин укканда экинчи сөз ошо пайда боло турган бул ассоциация. Демек, биз жакшылап көбүрөөк аналогияларды талдашыбыз керек экен, чогуу. Флейта деген бул инструмент. Бул инструментте кыл болбойт. Флейта бул дагы, мисалы үчүн, оозго кармап алып, үйлөп, анан черте турган музыка. Узун, ичке болот. Флейта. Анан, демек, анда эч кандай кыл болбойт. Демек, инструменттер, кылы бар инструменттер бар, комуз, гитара, скрипка жана башка. Демек, бул кылы жок инструмент экен. Ошондо шайтан араба, эми велосипед экенин муну үйрөндүк. Пропеллер бул баягы мурунку самолеттордун астында мындай астында айлана турган пропеллер деп коет. Мурунку самолеттордо азыр реактивдүү самолеттордо андай нерселер болбой калды. Ошондо мурунку самолеттордо ошолор бар эле. Пропеллер деген ошо астында, самолеттун астында айлана турган мындай самолет, анан астында ушундай айлана турган болот эле. Пропеллер ошол айланып анан жүргүзөт эле да, катуу. Кийин ал реактивдүү болуп, жана моторлордун бул ичине киргизилип калган, а мурун сыртында. Бирок азыркы самолеттордуку деле, мисалы үчүн, мындай реактивдүү самолет деп коет, моторлору канатта болот дагы, анан ушунун ичинде айланат да. Айланганы бар. Демек, ошол пропеллер. Пропеллер, шайтан араба, велосипед бул пропеллери жок. Жылуу каражаты, мисалы үчүн транспорт десек болот экен. Ошондо топчу жип, компьютер эсеп, булардын бардыгы туура келбей атат, көрүнүп турат. Демек, биринчи вариантыбызды тандайт экенбиз. Кийинки аналогияны карасак, курулуш үй дейт. Бул себеп жана натыйжа байланышы бар бул жерде. Курулуш үй, демек, курулуштун негизинде мына даяр үй пайда болду. Өндүрүштүн негизинде завод болбойт, селдин негизинде суу пайда болду десе болсо болуп калат, ооба. Суу мындай. Суу эмес, селдин негизинде көл пайда болуп калышы мүмкүн да. Казуунун негизинде аң пайда болот. Мына бул сөзсүз, окуу китеп бул окшошпойт. Демек, бул вариантыбыз туура болот экен. Ток тамактандыруу дейт. Ток тамактандыруу, тамактандырып койсоң, адам ток болуп калат. Көңүлүн көтөрүп койсоң, адамда ошо үмүт пайда болот. Үмүттүү болуп калат десек болот да. Курч саюу, булар калгандары жөн ассоциация сөздөрдү бөлүп берип койгон. Жөлөк таянуу, то есть ошо жөлөк дегенде таянуу деген мындай сөздөр ассоциация болуп келет дагы. Бири-бири менен байланышып келе берет деген сөз да. Анан ошондо адам оңой эле алданып калышы мүмкүн. Шоссе, транспорт. Транспорт бул шоссе аркылуу жүрөт. Элестете турган болсок, мындай чоң, мындай бир каналдан суу агып аткандай эле да. То есть ошол сыяктуу мына канал суу. Суу канал аркылуу жүрөт, транспорттор шоссе аркылуу жүрөт. Калган варианттарыбыз окшобойт. Өзгөртүү, жакшыруу дейт. Бул экөө тең мындай өзгөртүү, эми бул жакшы жакка же жаман жакка өзгөртүү болот. Өзгөртүү бул бир кыймыл аракет, процесс. Жакшыруу болсо ошол өзгөртүүнүн негизинде келип чыккан оң көрүнүш да. Ошондой эле биз бул жерден дагы ошондой илим алуу дейт. Так,
бачым, ылдамдатуу дейт. Экөө синоним сөздөрү. Айтуу комплимент. Комплимент да бул жакшы сөз болуп эсептелинет. Айтканда биз жаман сөздө жакшы сөздү айтышыбыз мүмкүн. Демек, бизде В варианты туура болуп атат. Кыйынчылык өтүү бул дагы мындай экөө окшош сөздөрдөн берген. Кыйынчылыктан өтүш керек. Комплимент айтыш керек дей берсек ката болуп калат да. Өзгөртүү бул бир процесс, айтуу дагы бул бир процесс. Анын жакшы да жаман да жактары болушу мүмкүн. Ошондуктан мунуку жакшы өзгөрүү болуп атат, бунда жакшы сөз айтылып атат. Комплимент бул жакшы сөз экен. Официант ресторанда иштейт. Бул оңой эле болуп калат. Кызматчы мейманканада иштейт. Калгандар иштебейт, кылмышкер түрмөдө отурат, иштебейт. Улутташтырылган жеке булар карама каршы көрүнүштөр. Ошондо уруксат этилген менен тыйылган бул дагы карама каршы көрүнүш. Уруксат этилген, тыйылган. Калгандардыгында болсо карама каршы көрүнүш жок экен. Чийки күйгүзүү, муну карай турган болсок, чийки нерсени күйгүзүш кыйын болот, анан акылсыз адамды акылга келтириш кыйын болот. Калган варианттарыбыз окшобой калганы көрүнүп турат. Каалайт, эңсейт бул күчөтмө даражада берилген аналогия. Каалоодон кийин өтө көп кааласа эңсөө пайда болот да. Демек, биз дагы ушундай күчөтмө даражаны карашыбыз керек. Карайт, назар салат дейт. Бул экөө тең нейтралдуу эле, жөнөкөй эле. Басат, тентирейт дейт. Басат, чуркайт десек болмок. Карайт, тигилип карайт же тигилет десек болот, ушундай да. Анан алат, жулат, мына алуу жөн эле, жулат бул күчөтмө даража. Ошондуктан В вариантыбыз туура келет экен. Анан бүгүнкү сабагыбыздын акыркы аналогиясы бул 60-чы аналогия. Тестте берилген бакты толду дейт. Жакшылап бакса толуп калды деген себеп натыйжа байланыш. Кубаласа жетти, себеп байланыш бар. Койду, кулады, уктады, ойгонду, карама каршы шылдыңдады, таарынды дейт. Бул дагы себеп натыйжа байланыш бар экен. Кубалады, жетти дейт. Бул жерде бакты толду дейт. Мисалы үчүн бакка багуу деген сөз бул өзү оң көрүнүш, толду деген дагы оң, то есть ошонун натыйжасы катары. Кубалады, жетти. Кубалады дегенде биз жетти, жетпей калды деген эле эме бар да. То есть дайыма эле жетти эмес да. Мисалы үчүн бакса сөзсүз толот. Багуу деген өзү жакшы, позитивдүү сөз. Анан бул жакшылап аракет кылуу дегенди да өзүнө камтыйт да. Анан ошондой эле кубалады деген бул болбой калат экен, жетти, дайыма эле эмес экен. Анан шылдыңдады дегенде бул жерде дагы аябай таарынды, экөө аябай жакшы байланышта болуп турат. Себеби шылдыңдаганда сөзсүз таарынат. Шылдыңдаганда дагы адам экөөнүн байланышы бул экөө тең оң көрүнүш болуп турса, бул экөө тең терс көрүнүш болуп турат. Бирок байланыш жагынан эң жакынырагы ушу Г варианты болду. А вариантында эмне үчүн болуп калды? Себеби кубалады дегенде, мисалы үчүн сөзсүз эле жетти эмес, анан шылдыңдаганда сөзсүз эле таарынып калды эмес десек да болбойт да. Себеби шылдыңдоо бул өтө мындай күчөтмө даражада айтылган сөз. Аябай шылдыңдаганда катуу болот да. Мени шылдыңдады деп сөзсүз таарынган адам айтат да, шылдыңдап койду депчи. Анан жетти, кубалады, ошондуктан жакшы туура келбейт экен. Ошондуктан Г вариантына токтолдук. Силер дагы ушундай кылып үй тапшырма катары 10 аналогияны түзөсүңөр дагы, анан байланышын өтө тагыраак жеткирип бизге жөнөтөсүңөр, анан силерге кийинки тестти ачып беребиз.